Атам замандан бери эле жылкы баласы адамдын эң ишеничтүү жан жолдошу катары болуп келген. Жылкы баласы өз эсин жоон териси, жан дүйнөсү менен сезип тоюп тургандыгын жылкы баккандар абдан жакшы билишет. Ата адамдын канаты демекчи ар кандай майрам мааракелерде жылкыны белек катары берип, ал эми жолдо жүргөндө жылкы баласы кыргыздын чыныгы канаты болгон. Алыста жүрсөк да Кыргызстандан жылкыларды алып келип, ат оюндарын уюштуруп, Көкбөрүгө чоң салымын кошуп келе жаткан мекендешибиз Нурбек Курбаналиев. 2020 жылдын 5-январ күнү Раменский районунда жеке өзү демилге көтөрүп, Көкбөрү оюнун жайылтып, ортодогу мамилени ынтымакты бекемдөө максатында Ысык көл ынтымагы жана Нарын Теңиртоо коомунун Көкбөрү чогуландарына бирден жылкы белекке тартуулады. Жылкы баласы адамды эч качан талаада таштап кеткен эмес, ат үстүндө жыгылса да тебелеп кетпейт. Сен кыргыздын көкүрөгүндө патриоттук сезими бар жигитсиң да, сен муну менен токтолбой, астыга дагы да болсо умтулуп бер. Баягы кыргызда мындай жакшы сөз айтылат эмеспи? Жалгыз эч качан көпчүлүктүн көзүнө чаң чача албайсың депчи. Сен өйдөгө чыксаң, өбөк болчу астыңда агаларың, ылдыйга түшсөң, жөрөк болчу инилериң бар. Капталыңда тая турган теңтүштарың бар. Ар дайым ушу эл арасында тел теңтүштүн арасында кандай кадыр баркта болсоң, ошондой кадыр баркта жүрө бер. Сен да ишиң игериле берсин, баарыбыз аман эсен бололу эле. Ушундай жылдан жылга көрүшүп эле, ушу ар дайым ата бабабыздан калган Көкбөрүнү өнүктүрүп эле жүрө берели. Алла таалам татыктуу, бирок бул жерде Нурбек инибиздин Көкбөрүгө Россия Федерациясында кандай салымын салып келатканын баарыбыз өз көзүбүз менен көрүп атабыз. Нурбекке Алла ыраазы болсун. Бул эми баягы бир ат белекке деген сөз ар ким ар кандай трактовка кылып, ар кандай түшүнүп атат да. Белек деген сөз бул ысык көлдүк бир туугандар, нарындык бир туугандар келгиле ушуну чогуу Көкбөрүнү чогуу көтөрөлү деген сөз да. Муну туура түшүнүп, колубуздан келген жардамды берип, Көкбөрүгө салымды салалы. Азыр байка айткандай, баягы жалгыз киши чаң чыгара албайт дейт да. Баягы Нурбек өзү чаң чыгара албай, чогуу биргеликте кылсак, бул чоң деңгээлде өткөрөбүз да. Бизде аябай чоң возможность Россия Федерациясында ушинтип орус эли ушундай возможность берип, Көкбөрүнү мына ушул жерден өнүктүргүлө деп, бирок ынтымаксыз, бирикмейинче бул нерсени биз бийик алып чыга албайбыз да. Биздин бир эле максат, мына азыр Кыргызстанда дагы ар бир жерде, Америкада дагы бүт жерде айтып атат да, ынтымак депчи. Значит, адамга көкүрөгүн эмне керек болгондо оозунан ошо чыгат экен да. Значит, ынтымак. Биз ынтымакты сөз менен эле калтырбай, ынтымакты иш жүзүндө, мына бүгүн дагы да болсо Нурбек инибиздин аркасынан бир атты белекке берип, дагы команданы бекитип аткан кербези да. Нурбекке Алла ыраазы болсун. Мен ойлойм, кеп Ысык көл, Нарын, баягы жети область деп атын айтканда бөлүнгөндүк эмес, баягы айыл болуп, район болуп чачырбай, область деңгээлде ынтымакка келип, Кудай буйрса, мына Көкбөрү болобу, коомчулук болобу, кандай жерде болбосун, областтык деңгээлдеги ынтымактан кийин гана биз кыргыздар республикалык деңгээлде бир ынтымакка келе алат болушубуз керек деген бир чоң жолу да. Бул жети областтын башы бириккен. Мен эмне демекчимин? Нарындык бир туугандар, көлдүк бир туугандар, жети областтагы бир туугандар ынтымактуу бололу, бирге бололу. Качан ушинтип ынтымакка чакырганда, сөздү укканда амал кылсак ошол ишке ашат да. Бүгүнкү кылган кадамыңарга Алла ыраазы болсун. Мен ойлобойм, мен точно сезем, бир гана Алла таалам билет, мындан кийин эмне болоорун. Ар бирибизге ушундай сезим берсин Алла таалам. Кыргыздар баары бир ынтымакка келебиз. Мен көп жерден айтып келем, именно ушу Россия Федерациясынан кыргыздын кылым карытар ынтымагын ушул жердеги эр азаматтар менен, ушул жердеги бир тууган эжелерибиз менен, карындаштарыбыз менен биз ынтымакты түзө алабыз деп. Ошо дагы бир жолу Көкбөрүнүн аркасынан кыргыздардын башы бириккенге бир себепкер ушу биздин Көкбөрү болсун, Баарыңарга чоң рахмат. Алла разы болсун. Ассаламу алейкум. Кыргыздын биреги күчтүү эр азамат жигиттери. Азыр Акбар байке айтып кетти. Кыргыздын улуттук оюну Көкбөрүнү ушул намыстанып, биз ушуну кыргыздын өзүнүн салты менен, өзүнүн правиласы менен ушул жакта кармап калышыбыз керек деп бир жылдан бери Нурбек досубуз тытынып өзүнүн аракетин кылып келатат. Биз да колдон келишинче колдоп жардам берип келатабыз. Мына бүгүн дагы жакшы мондай акыл болуп Нурбектер жакшы бир инициатива көтөрүшүптүр. Ар бир областка ушул бирден ат энчилеп берели депчи. Бул
жөрөлгөнүн арты эгер жакшылап ойлонсок, бул арты жакшы жетишкендиктерди алып келе турган эме. Ар бир областта ушул жерде команда болуп, ушул жерге аттар батпай, кандай максат, эми Нурбектин ичиндегине, могу көкүрөгүндөгү кандай максат, кандай тилеги бар, ким билет билбейм, но менчелик эч ким билбейт болуш керек да. Ошол тилектер эгерде ишке ашчу болсо, бир чоң бир адамдар кылып кеткен, жана манасчыларыбыз манас айтып тарыхка калтырып кеткендей бир Россияда бир чоң бир кыргыздын атын калтырып кете турган бир иштер ишке ашат да, Кудай буйрса. Эмне дейсиз жигиттер? Ошондой эле ишибизге ийгилик. Баарыбызга Ошону менен бирге Советтер Союзунун эл артисти, белгилүү режиссер, сценарист, актер Болот Шамшиев атабызга да багыштап Куран окулду. Кыргызстаныбызда тынччылык, аманчылык болсун. Ушул жерде баарыңыздарга келгениңиздерге чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Үйлөрүңүздөр менен тынч болуңуздар. Ушул жерде иштеп тапкан акчабызды Алла таалам барака байдын берсин, туура жолго иштеткенин насип кылсын. Кыргызстаныбызда тынччылык, аманчылык ушундай биримдик болсо ар дайым биз күчтүү болобуз. Алла таалам баарыбызга ден соолук берсин, узун өмүр берсин. Кеткен агабыздын жактан жана жагылып барган кабырларын кылсын. Атина бдина хасантан баф охрат фахтан вакназа. Амин Аллаху акбар. Демилгени көтөргөн Нурбек Курбаналиев өз сөзүндө мына буларды айтып берди. Эми бүгүнкү нерсени уюштурганычы бул чоң масштабта деле уюшулган жок. Бул нерсе жаңы жылдын алдында эле болуп сүйлөшүп бизде разговорлор болуп аткан. Жаңы жылдын астында биз Баткен областында жигиттерге бир ат бергенбиз. Түптөлсүн, ынтымакка келсин, ошол жакта да канча-мынча ызычуу болуп калат. Бул жакта эс жок дегенде спорт тармагынан балдарды жакшы жакка салалы деп биз түптөлөбүз деп келген балдарга бир жылкы подарка кылып бергенбиз өзүбүздүн көкбөр аттардан, көкбөргө чабып жүргөн аттардан. Анан ошо жаңы жылдын астында көп мероприятия болуп, корпоративдер болуп, көбү бошобой калды. Нарын областы деги эле жок, катышпайт. Былтыр бир жолу келип катышкан, ошо боюнча жок. Үсүк көл областын бир 2-3 жолу биз тартканбыз, алар да бир келип кеткен, ал боюнча жок. Анан балдар келет, спортсмен балдар келет. Просто түптөлгөн командасы жок. Анан эми ушу ынтымакка келсин деп өкөнө бир чогуу 2 жылкыны берсек, бир аз балдар түптөлүп калабы, ынтымакка дагы чогулуп калабы, коомчулуктар келип көзөмөлгө алып, алар да жардам берип калабы деген ойдо. Ошо 2 жылкыны бүгүн алып келип тартып кылып бердик да. Бул жылкыларды 2018 жылдын башында өзүм Кыргызстандан алып келгем. Обшу аянт башы 33 баш жылкы алып келгенбиз. Бардыгы көкбөрүнүн жылкылары болчу. Ошолордон калып азыр 20 жакын ат калган. Кыргызстанга кайра жибердик. Бул жерден подаркаларга, конный клубтарга бердик, орустардын клубтарына. Ошо негизинен калган жылкылардан экөөнү ошону бердик. Өзүм жылкыларыман ошо бердим экөөнү. Негизделүүчү өзү бүгүнкү күн, бүгүнкү убакыт бул биздин көкбөрүнүн автору Болот Шамшиев, биздин Болот атабыз. Ал кишиден акыл насаат алып калдык. Ал кишинин кылган эмгеги, мээнетин калтырбайлы деп бир аз Куран түшүрүп, ошо кишини эскерүү моментинде мына Көл областы менен, Ысык көл областы менен Нарын областына жигиттерин чогултуп, бул спортту ал киши барды деле, ал киши жок болуп калса деле калтырбай дальше алып кетиш үчүн ушу иш-чараны бүгүн уюштуруп отурабыз. Ысык көл областынын коом жетекчилери, Нарын областыныкы жетекчилери колдоп келип бергенине ыраазычылык билдиребиз. Биз ойлойбуз, буга чейин келип жүргөн балдар, спортсмендер бул жумушту калтырып кетет деп эч качан андай бизде эме болбойт. Биз да колдон келишинче өзүбүз да колдойбуз спортсмендерди. Бул түптөлө турган нерсе. Өзүбүздүн мурастарга, ошо өзүбүздөн кийинки өсүп аткан балдарга жакшы ошо спортубузду көтөрүп, Россия жергесине калтырып кетебиз деген өзүмдүн ой максатыбыз бар. Бул атабыз бар болгондо деле, бул жок болгондо деле бул унутулбайт деген эсеп менен биз ошо бүгүн ошонун атынан жылкыларды да подарка кылып, мына жигиттерге ошо негизинде балдарды мына ынтымакка чогултутабыз да. Буйруса бул боюнча эле калып кетпестен биз Болот атанын энесине дагы
турнир өткөрөбүз. Максат ойлорубуз бар. Жылына эч жок дегенде бирден турнир өткөрүп турабыз. Буларды бакканга биз бул жылкыларды 2 жылдан бери бул Донинада карап келатабыз. Ушул жерден суу чыгарганбыз, ипподромдун сарайынан арендага алганбыз. Мына 50-60 гектар жерибиз бар арендада. Буюрса бул жерде багылып эле келген, ушул жерде дагы деле багылат жылкылар. Шарттар пока бар. Лучший шарттар деп айта албайбыз. Бул шарттар средний шартта пока жылуулап койдук. Кичине болсо дагы ошол жерде ойнолуп атат, каралып атат, жем-чөбүн камдап койгонбуз. Кудайым буюрса, бул азыркы 20 жакын ат эмес, дагы бир 50 ат болсо деле, дагы бир 20-30 ат келсе деле каражатыбыз ошого жетишерлик бар. Белекке жылкы алгандар, ага ортоктош болгондор, коомдун төрагалары өз пикирлерин айтып өтүштү. Раменский районунун Донин айылында мына 1 жылдан бери ушу көкбөрүнү Россия Федерациясына алып кирген биздин Нурбек инибиз ушул жерде уюштуруп жатат. Бизге дагы Эскөл ынтымак коомуна бул аябай чоң белек болду. Кече күнү кечинде бизге Эскөл ынтымак коомуна ат белек кылды дегенде биздин ортобузда дагы суроолор пайда болду. Бүгүн эртең менен метродон биздин Эскөл ынтымак коомунун улакчылар менен жолугуп ушуну да акылдаштык. Азыр Нурбек инибиздин өзүнүн оозунан да уктук. Эми бул ат берилди деген бул Ысыкөлдүк жердештер бир атка байланып ушул жерге дайым улак ойногула деген да. Эми бул жерде албетте расходу болот экен, баягы арендасы бар экен, 4 миңдикти жердештерибизге 5 миңдикти 4 миңден жем-чөбүн арзаныраак кылалы, биргеликте ушу көкбөрүнү чогуу көтөрөлү деген жана бир байка аябай жакшы нерсе айтып кетти. Жалгыз кишиден чаң чыкпайт деп. Ушу көкбөрүнү областтык деңгээлде ынтымакка келип, бир дүйнө жүзүндө мындай даңазалап, чогуу ынтымакта иш кылалы деген. Мына Нарын коомуна дагы бир ат берди, Нарындык бир туугандар дагы кубанычта, ага чейин дагы район айылдарга ат берилиптир. Эми азыр областтык деңгээлде биргеликте чогуу көкбөрүнү дүйнө жүзүндө даңазалайлы деп, ушу Россия Федерациясында бир спорт жагынан бир өзүнчө чоң орунду ээлеп калалы деген ниет менен чакырыптыр. Эскөл ынтымак коомундагы көкбөрүүчүлөрдүн башын бириктирип, ушул жерде кайсы убак келбесин, ушу аты бар, ошо жем берип, чөп берип баккан аты бар ушул жерге баягы ынтымакта бололу деп ошол мааниде белек кылыптыр. Нурбек инибизге Алла ыраазы болсун. Ынтымак, биримдик дегенде биз ар дайым биргебиз. Иштерине ийгилик болсун. Урматтуу мекендештер, мынакей бүгүн 2020-жылдын жыл башында 5 январь Нарын Теңир Тоо коому үчүн жана Ысыкөл ынтымак коому үчүн жакшы күндөрдүн башталышы болуп отурат. Биздин ушул Россиядагы эр азамат жигиттерибиздин бири Нурбек мырза Көкбөрү федерациясын ушул жакка ачып, көкбөрүнү ушул жактан бир жайылтам деген жакшы максат менен иш кылып келди эле. Бул жерде Жалал Абадтык бир туугандарыбыздын жигиттери, Таластык бир туугандарыбыздын жигиттери Невакта келип эле аттарды алып уже командаларды түзүп алып жакшы оюндарды көргөзүп келаткан экен. Бүгүн ошол жакында Нурбек ошол балдар менен сүйлөшүп, инициатива көтөрүшүп, Нарындын дагы командасы топтолуп чыксын, Ысыкөлдүн да бир командасы топтолуп чыксын. Ошол ар областтан ынтымакта ушул жерде көкбөрү командалары топтолуп оюн өткөрөлү деп жакшы бир инициатива көтөрүшкөн экен. Бүгүн биз дагы коомдун жетекчиси катары келип колдоп, мынакей Нарын Теңир Тоо коомуна жана Ысыкөл ынтымак коомуна бирден ат белек беришти. Биздин ошол бүгүн биз буга чейин да кичине сүйлөшкөнбүз. Өзүбүздүн ошол көкбөрүнүн команданы түптөп келаткан жигиттерибиз, бизде ошол Акыл деген жигит бар. Ошол жигиттерибиз милдетин алып, аттар ушул жерде багылат экен. Алар милдетин алып, дагы Кудай аман койсо, спонсор агаларыбыз колдоп атат дейт. Ошолор колдосо бир алып келип беришсе аттардан дагы. Анан ошолор милдетин алып ушул жерде аттарды кармайт. Биз дагы сыртта карап турбай, колубуздан келишинче жардам көргөзөбүз. Эмне дейбиз, Нурбектин ишине ийгилик. Кыргыздар ошол кай жерде жүрсөк дагы ынтымагыбызды бекем коюп, ушундай улуттук каада салтыбызды, улуттук оюндарыбызды жогору бийик көтөрүп жүрө берели. Нарын командасынын 1 жылдын жүзү болоюн деп калды. Кудай буйрса 1 жылдын жүзү болот. Түптөгөнүмдөн ушул жерге биздин мекендешибиз Нурбек деген жигит аттарды алып келип ушул жерге тайгазандарды орнотуп,
Ушу көк бөрү эмесин эметкенде анан биздин дагы жүрөгүбүздө ушу ат менен ооруган немелерден эмес. Ошо анан биз да кызыгып, анан ушу бияка келсем ар кайсы өрөөндөн, ар кайсы аймактан клубдук командалар бар экен. Анан мага да ошондой ой келип, анан мен дагы ушу Нарын Соңкол көк бөрү клубун түптөгөм. Балдарды ушул жака келген кызыккан балдардан элден сурап, массалык маалымат каражаттарына жанагындай азыркы эмне деп калды, WhatsApp ошол аркылуу эметип эле ушундай болуп чогулуп калганбыз. Эми мен жогорку деңгээлде ойнобосом дагы бала кезден бери эле ушу айылда ат минип, бала кезден бери ушу агаларыбызды, өзүбүздөн улуу агаларыбызды ээрчип ушу ойноп келатабыз ушул жашка чейин эле. Мындан алыс жерлерге да улакка барып жүрөбүз. Биз баягы кыргызда макал бар эмеспи? Алысты жакын кылган кыз депчи. Анан Донинону биз эми алыс дебей, бизге ат жакын кыла турган болуп калды эми. Кудай буйрса эми ушу ар бир ишемби күнү, жекшемби күндөрү оюн болуп атат да, эми ошол оюнга мындан ары да келип турабыз. Буга чейин да келип турганбыз. Кудай буйрса булатты алып эми жылкы эме союп жеп албайбыз эми. Мындан ары дагы булатты багып, дагы да болсо ушу агаларыбыз айтып атат, дагы аттарды көбөйтүп беребиз депчи. Бул бир эле ат менен токтолуп калбастан дагы үстүнө командага ат кошуп, уш жерде багабыз. Уш жерде ушу сарайда Нурбек мырза аттарды бага турган атайын жай дайындаган. Азыркы тил менен айтканда бардык условиялары бар. Уш жерде эле каралат. Анан өзүбүз Кудай буйрса жумасына 1-2 жолу келип кетип карап турабыз. Эми эгерде башка түштө байтал жоргодо чөбөрө турган учур келсе, аны деле чөбөрөбүз. Кылып жүргөн жумуштардын эле 1000дин бири дегендей кылып жүргөн эле жумушта. Чөбөрмөк турбай могу жерде келип алып жайдын күнү сугарабыз, тособуз мына буларды. Тезегин чыгарабыз, аттын сугарабыз, жем беребиз. Баалы айылда жасап жүргөн эле көнүмүш жумуштарда. Бияка келип бир нерсе өзгөрүп же бир эме болуп кеткен жокпуз. Баалы жасап жүргөн жумуш. Кудай буйрса эми берде иштеп жүрөбүз. Анан туулган жердин топурагы алтын дегендей, менен элге окшоп бирдекени Кыргызстандан жебип качып кеткен жерим жок. Аманчылык болсо эми эл жерибизге барабыз эми. Кудай буйрса. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Жаштай кезибизден баштап ушу көк бөрүнүн оюнга кошулуп, аралашып, кызмат кылып жүрөбүз десем жаңылышпайм. Эми мына Москва жеринде кыргыздар бардыгыбыз ынтымакка келип, кимде кандай возможность болсо ат алып келип, собственный аттарды кылып, ушинтип качан дем алыштарда келип, көңүл ачып ойноп кетип атабыз эми. Мындан дагы алдыга жылып кетсе жакшы болмок деген өзүбүздө да жакшы неме ойлор бар. Ушу ар бир кыргыз жигит болгондон кийин ат миниш керек. Бул эреже аттарды Кыргызстандан алып келгенбиз. Биздин эми унчалык деңгээлге көтөрүп келген агабыз Нурбек деген агабыз ушунча салым кошуп, көк бөрүнүн немесине поддержка берип атат, жардамын, колунан келген жардамын. Онун аркасынан биз деле карап турбай кичине аракет кылып, Кыргызстандан аттарыбызды алып келгенге себеп ошо Нурбек байке болду да. Досторум бар, инилерим, агаларым бар, ошолор жардам берип, чыгашасын көтөрүп берип атышат, Кудайга шүгүр эле. Айына бир атка где-то 15 000 расход кетет. Чөбүнө, жемине, суусуна бардыгыначы. Кыргыздын бул жакшы жетишкендиги, Нурбек байкенин бул адамдын кадырын билип, баягы ар бир коомго аттарды подарок этип атат, мындайча айтканда, подарок, помощь катары эле. Жакшы, молодец, ушу Нурбек экен семьясына ийгилик каалайбыз. Ар дайым иштерине ийгилик. Мындан да чоң жетишкендиктерге Кудайым жардам берсин ушул байкебизге. Биз арендага алып чыгабыз 2 жылдан бери. Ар базар күнү выходной алып келип, улак ойноп тартып кетебиз. 5-5ке 1,5 миңден чабабыз. 15 мүнөттөн 3 тайм. Аламанга 2,5 миңден ат алып арендага алып чабабыз. Москвада 3 жылдан бери. Кыргызстанда 8-классыман бери ат менен.
Көкбөрүдөн коркконду билбейм, менде коркуу сезим жок. Жыгылсак жер көтөрөт дегендей. Ошо. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Туулгандан бери ушу көкбөрү улак чабып келатабыз. Кыргызстанда. Анан бул жерден да ушу Москвадан ушу Нурбек байка менен таанышып алып, ушул жерде улак болот дегенден келип, ушу Нурбек аканын ушу кеңеш алып, ушу Нурбек акадан. Ушу Нурбек аканын өзүнөн ат сатып алдым. Ат сатып алганым ушу 2 ай болуп калды. Ушу Нурбек акага биринчиден ушу ден соолук каалайм, ушу ишине ийгилик, ушунча элди бириктирип, ушул жерге ынтымакка чакырып, неме кылганына Нурбек ака ушу ыраазычылыгыбызды билгизе, ушу Карабалжан атынан, общий жамааттын атынан. Ушул жерде ушу ар воскресенье улак болот. Ушу ишибизден да ушу жооп сурап келебиз. Ушу улак чабып келели, ат минип келели. Себеби ушу атка көптөн бери кызыгабыз. Улак чабабыз, ушу акаларыбыз, инилерибиз бар. Ушу ат караштан анчалык деле мындай кыйынчылык деле болбойт. Эми убагында жем чөбүн алып келип беребиз. Кудайга шүгүр эле ушул жагын ушу Нурбек ака ушу колдоп турат. Главный ушу кыргыз элибиз тынч болсун, эли журтубуз тынч болсун, ушу Москвага ушу эмне тилек максаттар менен келсе, ушу тилек максаттар ишке ашсын ушу кыргыз элинде. Москвадагы, Кыргызстандагы кайерде улак болсо ушу кыргыздын эр азаматтары ушу көкбөрүдөн ушу таанылып жүрө берсин дүйнө жүзүнө. Көкбөрү команда кирген атпайбы? Биз атайын балдарды ала келдик эле. Эми аябай кыйын ойногон балдар эмес. Анан бир оюн неме бербейсиңерби, капа болбосоңор. Анан кийинки оюндун арга нарын коомунун атынан улакты биз бербейели. Хорошо, кийинки оюн воскресеньябы? Акыл ала келет. Нарын Тегиртоо коомунун атынан кийинки оюндун ошо улагын биз берип жиберели. 2 мүнөттөр. Жараткан берилген жагдайда тайманбас тайбас эр кайда, жүрөгү баатыр туусун тутар, мүрөгү жалтыр суусун жутар жан кайда, канаты сынса кайнардан, кара тер түшсө кайрадан, бек намыска турар жигит, мекенимде улам жигит кайралган. Гүл сары шапқан жан төрі, қабылан көкжал көкбөрі, қайратың таш тодой, жүрегің солып маш ботой, көкөй кести жан дил алса, көкірек жазбай тізгін алда, қайратың таш тодой, жүрегің солып маш ботой, көкөй кести жан дил алса, көкірек жазбай тізгін алда. Темир тал чайнар, тарамыш балтыр жал чайнар, элдин кыран жигиттери ачыдар, жүрөк алып бителге таш чайнар. Үмүтүң өзүң колуңда, үзүлбөй дайым колсуна, анда месе алдыңда аргымак, жулунап жол сура. Сары шапқан жан төрі, қабылан көкжал көкбөрі, қайратың таш тодой, жүрегің солып маш ботой, көкөй кести жан дил алса, көкірек жазбай тізгін алда, қайратың таш тодой, жүрегің солып маш ботой, көкөй кести жан дил алса, көкірек жазбай тізгін алда. Жазбай тизгин алда.
Yağdı jigittin kareginin örtörü Alato'day beyiktin alıp boyunu güppürü Kızgıp durat sürüdü kırgızı ulatasın Algalayge algın dep ata veret batasın 50 yıllık baştalganda bul kumar Terler suday koyulup kolda kondur çuğular Ezin mıkçı geçerin eki gök jal kagıştı Ajal jetken ulakta alagandar kırıştı Alga jigitler atırlan gülüktör Kay kazandı tolturat karı tolgon bilekler Kara bulçun kara güç Küppürügü kana düş Ubaylardı gövüdü bulağındı sala düş Ubaylardı gövüdü bulağındı sala düş Sakallar dıykırıp çaş jigitler ışkırıp Toru atşan ulaktı takımına kıstırıp Külü deldi şat kılıp gülüp barı katkırıp Göğsü geldi taymaştım gülüktörün çaptırıp Ula jigit şartındı ulakçanı tartıldı Aldı gitti gökbörü kana suyun kalkındı Tulbarındı top tuyak üçün jogotpo Kızı gelgende kızıl kamçı togotpo Alga jigitler atırlan gülüktör Kay kazandı tolturat karı tolgon bilekler Kara bulçun kara güç Küppürügü kana düş Ubaylardı gövüdü bulağındı sala düş Ubaylardı gövüdü bulağındı sala düş Jigitler atırladı gülüktür Tay kazandı tolturat karı tolgon bilektir Kara bulçun kara güç Küppürügü kana düş Ubaylardı gövüdü bulağındı sala düş Alga jigitler atırladı gülüktür Tay kazandı tolturat karı tolgon bilektir Kara bulçun kara güç Küppürügü kana düş Ubaylardı gövüdü bulağındı sala düş Ubaylardı gövüdü bulağındı sala düş Çok
Сөзүбүздүн соңунда эрден эрдин эмнеси артык, эл үчүн кылган кызматы артык. Аттан аттын эмнеси артык, ашыра баскан изи артык дегендей. Эмгегиңиздерди эл баалап, алган жылкыңыздардын изи артып жүрө беришине биз тилектешпиз. Мадина Жапарова, Гүлдесте Капарова, Супара каналы, Москва шаары, 2020 жыл.